Азыркы дүйнөдө болуп жаткан геосаясий абал боюнча кыскача билдирип кетүүнү чечтим. Дүйнөлүк коомчулукка белгилүү болгондой, буга чейин Россия менен Американын ортосунда бир топ сүйлөшүүлөр болду. Россия менен Украинанын ортосунда согуш токтотуу маселеси боюнча жолугушуулар өттү. Бирок ал жолугушуулар тиешелүү натыйжаларды берген жок. 24 сааттын ичинде мен Путинди көндүрөм, Зеленскийди баш ийдирем деген Трамп ийгиликке жете албай койду. Мына ошондон кийин Американын президенти Дональд Трамп Россиянын президенти Путин макул болбой койду, согуш токтотпой койду, Зеленский да мени укпай атат. Ошон үчүн мен Россиянын президенти Путинге карата, Россияга карата чоң пошлиналарды киргизем, санкцияларды жарыялам деп жарыялап, ушунун бардыгын 50 күндүн ичинде жасайм деген. Анан бир 5 күн өтпөй жатып, кайрадан Дональд Трамп, жо мен 50 күн бою күтпөйм, анткени Россиянын президенти бомбалаганын, ракета ыргытканын токтоткон жок, жүздөгөн адамдар өлүп атат. Мен 10-12 күн гана күтө алам. Мен 50 күндү 12 күнгө кыскартам деп жарыялап чыкты. Буга дүйнөлүк коомчулук дагы кабатырланды. Анан бирок мурда күнү ушул Американын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Стив Уитков Россиянын президенти Путинге иш сапар менен барып, кече алардын жолугушуусу болду. Путин менен Уитковдун ортосунда жолугушуу жемиштүү болуп, алар 2 сааттан ашык сүйлөшүп, акыры сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен Трамп менен Путиндин ортосунда жолугушуу боло турган белгиленди. Ал жолугушуу аркы жумада азырынча кай жерде болор белгисиз бир өлкөдө пландалып жатат. Мына ушул кабар дүйнөлүк коомчулукту кандайдыр бир деңгээлде эс алдырды. Мына ушул кабарды Американын президенти Дональд Трамп дагы, Россия президентинин өкүлдөрү дагы тастыктады. Мындай жолугушуунун болору күмөн болбой калды. Мындан тышкары Трамп ушул Россия менен байланышкан, Россияга бензин саткан, аны менен экономика алака кылган Индия менен Кытайга да пошлина салып салды. Аябай чоң суммада пошлина салды. Бирок Кытай менен Индиянын жетекчилиги Трамп салган пошлинаны эч кандай өзлөрүнө кабыл алган жок. Аны кенеген да жок. Биз эгерде Америка бизге карата пошлина салса, биз да аларга карата андан кем эмес пошлина салабыз деп, алар да өзлөрүнүн каршы чараларын көрүп жатышат. Мына ушунун өзү эле бир полярдуу дүйнө болбой калгандыгын, Американын мурдагыдай башка күчтүү мамлекеттер укпай калгандыгынан кабар берет. Бирок убакыт өтпөй, кыска убакыттын ичинде Путин менен Трамптын ортосунда жолугушуу боло турган болуп калды. Ошентип бардыгыбыз кубанып турганбыз. Бирок тилекке каршы кече Конгресстин, Сенаттын депутаттары, Американын депутаттары көтөрүлүп, эгерде Путин менен Трамптын жолугушуусу болсо, болгонго чейин биз пошлинаны чоң суммада пошлинаны салабыз, санкция киргизебиз деп катуу аракеттерди көрүп атышат. Алар 1-2 күнүн ичинде ушундай чечимди кабыл алышы мүмкүн. Ошондуктан менин айтарым, мына ушул Трамптын аракети, Путиндин аракети, ушул бир тынчтыкка багытталган аракеттердин баары жакшы аракеттер болгон. Бирок буга еврейский лобби деген бар. Ушул Американын конгрессинде, Израилда бул еврейский лобби деген аябай чоң роль ойнойт да. Американын конгрессинин көбү, конгресстин мүчөлөрүнүн көбү, сенаторлордун көбү ошол еврейский лоббинин баягы курмандыгында калган да, ошонун кучагында калган. Ошон үчүн мына ушул азыркы согуштун токтобогондугу, Россия менен Украинанын ортосунда согуштун токтобогондугу, ушул Израиль менен Палестинанын ортосунда согуштун токтобой келаткандыгы, мына ушунун бардык балекеттин бардыгы ошо еврейский лобби дегенде да. Ошон үчүн Американын конгресси азыр Дональд Трампка бут тосуп, ушу сүйлөшүүнү болтурбай, же сүйлөшүүгө жол тогуш үчүн бүткүл аракеттерди көрүп атат. Ошондуктан дүйнөлүк коомчулук, биз баарыбыз ушу согушту токтотуу үчүн бүткүл аракетти көрүшүбүз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.